Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр. Assalamu alaikum. Kalen aka, Özgön'ge kelsem biröler men tanışıp aldım, biröler sarayında eken, muna bala eken. Çıngiz, kança yaştasın? Kança ajılkısın? 83? 84 yıllık eken, uylanböptür. İşine kıynalıp atıptır da bularçı. Muna uy. Ernis Balvan. Kança yaşta bul? 90. Bu apalısı eken. Kurşap yok. Şorbaşattan Karakılcaga düşkön eken. Atalar Karakılcadan eken. Aljaktan turmuş atası ötüp ketip, bu baldarın atası. Azır şu 16 yıldan beri bir sarayda yaşayt eken. Mınандай tübü jer eken, asfaltçı. Muzdağ uşunday eken. Azır 16 yıldan beri akça albay bir uy bergen ekenle, al uydun nemesi ölüp kalıp, oşo bir sarayda uylar köp eken de, bularga da bir uy bergen ekenle. Oşo içinden bir uyu ölüp kalgan ekenle, oşo uydun orduna bulardın uyunu alıp koyuptur da. Özü bolgan 10-15 yıldan beri bir uyga işleptir. Hazır jegenge kursaga nаны kalbaptır da. Ben 5-6 yıldan beri nar beri ötkönümde tanıyıp boçum bulardıçı. 5 yıldan tiyin berip ketetilem. Hazır 6 aydan beri kelbey bir kabar alıp keteyim desem, hazır jegenge nanımız kalbadı da ушундай положенияда отурат мына эжеч. Ошого буларга кандай жардам бере алабыз? Караң aka. Мына азыр бул байкуш чай кайнаттып, ушул сарайда келдилер, бирөөнү sarayında. Мындай талаада экен. Даже ток печкасы жок экен. Ток печка бербептир буларгачы. Койдурбайт экен да. Мына ушул печка мынандай экен. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештерим. Мына биз көчө жакында ошо Өзгөндөгү 4 баласы бар орчан инвалид балдар бар апаны тартып чыгарганбыз. Ал апага азыр ченелүү жардамдар келип атат, бирок ал апа дагы жардамдарга абдан муктаж экен. Ал апанын 4 баласы тең ошо орукчан инвалид болгондуктан эч жерден иштеген эмес экен, эч жерден жардам алган эмес экен. Ушул документ керек болсо өзүнүн жеке документтерин ала алган эмес экен. Бирөөсү дагы мичирка, паспорт деген эчтеке алган эмес экен. Урматтуу мекендештерим, ушул биздин кыргыз апабызга баардыгыңыздардан дагы да болсо жардам сурайт элек. Ушул апага баарыбыз биригип жардамыбызды аябай, кайрымдуулукту улантсак абдан жакшы болот деген ишенимдемин. Бул апаларга эң өкүнүчтүүсү ушу балдары документ албаганы, үй жайы жок экен, эч жерде жашай албайт экен. Азыр Өзгөндө бир өзбектин bir кичинекей комнатасында күн кечирип келет экен бүгүнкүндө. Үйүндөрүндө свети жок, ушу талаадан отун терип келип жашашат экен. Ал ушул апага дагы да болсо ушу ченелүү жардам эмес, ушу көпкө чейин жардам бергенди суранат элем. Урматтуу менин мекендештерим, баарыбыз кол сунуп жардам берели. Рахмат.